Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин агенттик аркылуу туракчайлуу болгон кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Кардарыбыз Московская область, город Химкиден 2 бөлмөлүү, баасы 6.600.000 46 квадрат метр үйлүү болду. Азыр сиздер менен кенен отуруп, кардарыбызга суроолорду узатабыз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Үй алам деген максатыңыздар болсо, анда бул видео сиздер үчүн. Бермеже башынан баштайлы. Сөз башынан болсун дейт го. Биздин агенттикке каяктан көрүп барып калдыңыз? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи могу жылдын башында ошо видео көрүп калгамда, жөн эле YouTube'дан карап атып эле көрүп калгам. Ага чейин көп жылдан бери эле бак кыялданып жүргөм да. Москвадан үйлүү болсом депчи, ал жөн эле кыял болчу. Кийинчерээк баягы ойлонуп баштадым, алса болот болду экен, ипотека кылса болот болду экен деп. Анан ушу YouTube'дан көрүп калган эле аябай уже мурункудан дагы аябай эми ашты да, кыялым, максатым уже планга өтүп калды да. Анан кийин консультацияга бардым. Бир айча көрдүм видеоңорду, изучать кылдым, отзывдарды окудум. Ар кайсы, ар кимдин опытын көрдүм да. Анан эмеге консультацияга барган кезде сиз жок экенсиз, бир сиздин эме го дейм, сиз менен иштеген бала баарын түшүндүрүп берди да. Кантип алыш керек, официалдуу иштеш керек, кредитный история жакшы болуш керек, бүт баарын тактап айтып берди. Кандай жол менен, кандай кадамдарды иштеп ушул эме максатка жетесиңер деп. Анан мурункудан да терең ойлонуп калдым, аябай кызыгып. Аны ойлондум, отпускага барам, үйдөгүлөр менен акылдашып, деметип сүйлөшүп kesкен бармак оорубайт дегенчи. Ошон үчүн үйгө барып, сиңдим менен сүйлөштүм, апам менен сүйлөшүп, иним менен чечиштик. Айттым, ушундай аракет кылалы. Квартира алса болот экен. Алса болот экен, бар экен алгандар, көп экен деп YouTube'да каналдарды көрсөтүп силердин видеоңорду. Ошо анан кийин макул болушуп алар, колдоп иштешти, аракет кыла бер дешти. Анан кийин келдик Москвага, сиңдим экөөбүз келдик. Бир жумадан кийин бардым сиздерге. Дагы бир сыйра уже тереңирээк маалымат алдым, консультация өттүм. Анан келем дедим, документин баарын даярдап алып келем деп. Анан бир жумадан кийин бардым. Акча менен, документтер менен бүт ошо жерден анан кийин акчаны төлөп, договор түзүп, иш башталды. Шаар болду да, баары иш башталып, кийинки кадам уже менден зависит кылды да. Мен карап, мен квартираларды көрүп, анткени мен жашай турган жер ал. Ооба. Агентство булар деген сага шарт түзүп берет. Сен деген аракетиң, сен издеп таап, өзүңө жаккан нерсени табышың керек да. Мен ошондой ойлойм. Ушул туурага дейм да. Ошо анан кийин издеп баштадык. Силер менен иштеген Гүлнара онлайн болсо дагы аябай жардам берди. Онлайн квартираларды ал да карап атты, мен да карап аттым, ал мага жиберип атты. Эже сүйлөшүп койдум, барып коюң, саат баланчага ошол убакка барам. Өзүм дагы издейм параллельно, анан аларды да барып көрөм. Бир 12 үйдү көрдүм өзүм. Бир 10 чактыда айда телефон менен да сүйлөшүп, видео көрдүм. Анан жакканы бир 3-4 эле болду да. Анан кийин бирөөнү аябай жактырып неметсем, ал бачым эле сатылып кетти да. Негизи бул иш эме экен, шаар жүрүш керек экен. Шаар жүрүш керек экен. Сразу чечим чыгарбаса. Өзүм шаармын десем, андан да бачымыраак. Рынок ушундай экен да. Жакшы варианттарды бачым эле алып кетишет экен да. Анан кийин ушул үйдү келип көрдүм, аябай жакты. 2 вариант болот, бирок булар сразу эле эмеге чыгабыз дешти да. Жакшы болду. Анткени булар сатып кетебиз деген үчүн мага кызыктым да. Анан кийин Гүлнара текшерип, үйдү бүт эметебиз деп аракет кылабыз деди. Ошо анан үйдү текшеришти, бүт баарын долг жокпу, хозяйыны кандай, анан кийин жанагындай ар кандай моменттер бар экен. Мисалы, аялы болсо кийин келип сурабасын, балдары мисалы материнский капитал болсо, анын баары, ошонун баары каралат экен да. Бул эң туура. Анткени кийин проблема болбош үчүн ар кандай ушунун баары каралыш керек экен. Бул туурада ал үчүн убакыт керек экен.
бул абдан туура нерсе. Кийин баягы өзүбүздүкү баягы таза квартира алыш үчүн агенттик ошон үчүн иштейт экен, ошон үчүн аракет кылат экен да. Бул менин жеке оюм да, булардын жумушу тууралуучу ошол моментте. Ошол анан кийин буюрса ошо баягы документтер өткөндөн кийин баягы одобрениесиз бул квартираны карамак эмесмин, балки одобрение болгон үчүн карап баштадым да. Одобрение негизи тез келди. НДФЛ документтеримди жумуштагы руководстволорум колдоп жазап беришти. Бүт жиберген күнү эле, ошол күнү кечинде же эртеси күнү эле сразу одобрение келди да. Ошонусу аябай таң калыштуу болду. Аябай жумушумдагылар таң калышты. Кантип эле гражданин эмессиң, кантип алдың, кантип келди дешип таң калышты. Бирок YouTube'да айттым да, көрсөтүпчү, мына көп кишилер алып атыптыр. Көрсө бар экен азырчы ошол балким российский гражданиндер сыяктуу льготный ипотека жок, ар кандай семейный жок, бирок чоң ставка менен биз ала алат экенбиз. Андан проблема жок. Ар бир банк бере албайт, эми определенный банктардын эме статусу бар окшойт, ошону бере турганчы. Ошо андан кийин буюрса ошо силердин аракет менен ушул үйлүү болуп калдым. Сиздерге рахмат. Азыр экран артында турган мекендештер 6 миллион 600 алдым деп мен айтып өттүм. Алды деп айтып өттүм. Сиз дагы айтсаңыз, үйдүн баасы 6 миллион 600. Ооба, 6 миллион 600. Негизи объявленияда 6 миллион 700 болчу. 100 миң түшүп беришти эмелер, сатуучулар. Ошончо эле түшүп берсе, негизи ал жакшы эле. 100 миң түшүп берсе деле бул чоң эме да мен үчүн. Ошо андан кийин 30 жылга берилди ипотека. Ай сайын 118-120 миңден төлөйм. Аракет кылып атам основной суммасын жапканга, анан ошо проценти азайыш үчүн. Негизи мында жакшылап изилдеш керек экен да. Мен көп эметтим, көп изучать кылдым да, кандай кылса ипотеканы эрте бир 6-7 жылда жаап бүтүрсө болот депчи. Анда көп анда үй алган адам баардыгы эле бүт ойлоносун, кантип төлөсөк болот, канча убакытта тез төлөсөк болот деп 118 миңден төлөйм деп калдыңыз. Кыйналбай элесизби? Сизге бирөө жардам берип атабы? Негизи бир кичине сумма бар болчу, бирок сиңдим жардам берип атат, инем жардам берип атат да. Бирок оюмда буюрса уулум келет, ал иштеп баштайт, анан кийин тиякта прям аябай болсо квартирам бар да, коркпой эле ошончо. Бирок өзүмдүн жумушум бар, ошого ишенип атам, биздин жумуш чоңоюп атабыз, көбөйүп атабыз. Ошон үчүн айлык дагы буюрса жакшы кошуп берип атышат. Анан ойлонуп кылдым да, мында төлөй алам деген үчүн ушул кадамга бардым да. Ушул кадамга бардыңыз. Баштапкы төлөм бердиңизби? Баштапкы төлөмү жок. Баштапкы төлөмү жок. Баардык эле мекендештерибиз телефон аркылуу байланышып, баштапкы төлөм канча беребиз? Өзү негизи жок баштапкы төлөмү. Бирок баары бир сурашат да. Баштапкы төлөмү жок. Ар бир видеолордо, ар бир мекендештерибизге үй алып бергенде мекендештер коркпой келе бериңиздер, баштапкы төлөмү жок эле алып берип атабыз деп айтабыз, бирок баары бир телефондон ошентип сурашат. Баштапкы төлөм бербей эле алды эжекебиз дагы. Айта кетели. Канча убакытта ушул үйдүн ачкычын алдыңыз? Аз эле убакыт. 2 ай болгон жок. 1 ай 15 күндөй болду. 1,5 айдай эле ошол бир максимум да, ушундай эле болду. Анткени одобрение чыкканда квартира издеп баштадык, анан бул квартираны текшерилди. Анан кийин сделкага даярдадык. Сделкадан кийин эле ошол жуманын аягында эле уже берди. Булар продавецтерге акча түшөр менен эле уже ачкычты беришти. Ошо ачкычты берип, баарын өткөрүп беришти. Таза квартира экен, эмесин баарын текшеришет экен. Айтпадымбы теги карызы барбы, жокпу, үйдүн долясында ким бар, жок, ошонун баарын текшерип беришет. Баары текшерилет. Анан мээрим сиз биринчи консультацияга барган күнүңүздү дагы бир эстейли. Консультацияга барганыңызда бир ушундай көптөн бери үй алам деп жүргөн адам катары байкадым да. Сиздин суроолоруңуздун баары орундуу. Анан баягы мен келем деп уверенно айтып кеттиңиз. Мен өзүм сизге консультация бергем. Самара, мен бир неделянын ичинде буюрса келип сен менен келишим түзөм деп кеттиңиз. Анан ошондой эле бир жумада келдиңиз. Бул жакта 13 жылдан бери Москвада иштеп жүрөсүз. Кандай жумуштар кылайсыз? Мен негизи биз эме да, торговый организациябыз, фирма.
биз сатабыз специализированный товарларды. Бут кийим жасаган материалдар, фурнитура для сумок, для чемоданов деп маркетплейстерге чыгабыз. Валберске да бар. Өзүбүздүн сайт бар. Көбүнчө өзүбүздүн сайт менен иштейбиз. Башында жөн эле швея болуп киргем, өзүмдүн профессиям боюнча. Негизи менки технолог швея, анан кийин экономистмин. Ошо анан кийин айтышты, компьютерге отуруп көрбөйсүңбү деп, анан компьютерге отуруп, анан менеджер болуп иштеп баштадым. Анан акырындап азыр старший менеджермин фирмада. Буюрса жакшы, баары фирмабыз ошо өскөндө биз да аракет кылабыз, анткени өзүбүзгө да жакшы да. Ошо анан баягы стабильный жумуш болгон үчүн, көп жылдан бери иштеген үчүн баягы коркпой. Ошого да корккон жокмун, анткени ишендим да. Анан тигилер дагы жардам көрсөтүштү. Документ жагынан колдоп, колдошту, жакшы колдошту. Ошо суранган күнү барып кел, бүтүрүп кел деп, удачи дешип барычы. Ошо рахмат ошолорго дагы. Ошо өзү негизи баягы жумуштачы, кандай жумушта иштебейли, жумуш бизди аябай тарбиялайт да негизичи. Бирок ошол моменттерде биз ошол тарбияны кете кабыл алгыбыз келбейт да. Мен өзүм билем да, мен өзүм кыла алам да деп аябай өзүбүзгө. Себеби мен дагы бир компанияда 6 жыл иштедим. Ошол учурда семинарларга барчубуз, поезд менен. Ал жака обязательно мындай шымчан барбашыбыз, юбка кийиш керек болчу, салып алып, ар бир жерлерде кийинип, кыскасы ушундай кыйынчылыктар болсо дагы, бирок ошолордун баардыгына катышып, 6000 адам аял менен иштейт болчумун. Бирок ошолордун алды болгум келет болчу дайым. 1-2 жылда статусумду кармап турганмын, аябай лучший продажа боюнча биринчи место деп. Аябай кээ бир орус кыздар кызганып кетчү, сен 4 балаң менен кантип ушунун баарына жетишесиң депчи. Бирок биз кыргыздын кыздары аябай кыйынбыз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Себеби биз баардыгына жетишкенге аракет кылабыз, жакшырганга аракет кылабыз. Анан бүгүн жумуш жөнүндө сурагандын себеби дагы баягы ар бир кыргыздын кызы бир жакшы жерде иштесе, сонун бир ийгиликтерге жетсе, мен аябай кубанам, чындап. Баягы кээ бир биздин жаш кыздарга бир айтып, мындай кылбайсыңбы, же болбосо бул жумушуң болбойт, башка жумушка өтпөйсүңбү десең, мурда биз туура кабыл алчу экенбиз ушундай нерселердичи. Азыркы жаштар жок. Баягы мен өзүм билем, мен өзүм деген мындаймын, мен өзүм мындаймын депчи. Бирок биз деле жаш болдук. Бизде деле ошондой нерселер өткөн, бирок бизде именно биздин учурдагы немелер башкачараак. Негизи мен Кыргызстанда иштеп жүргөндө технолог болуп иштедим, швея болуп иштедим. Бирок аяктан деле айлык жакшы болгону менен чогулбайт да. Үй кылайын десең чогулбайт, үйдөлүк ар кандай той топур тиги бу дегендерчи чыгымдар көп да. Анан ошо аракет кылып, курбу кызым Москвага келип иште деп, ошол жардам берди. Билетти алып берди, 2 ай бекер жашайсың деп, ошентип жумушумду тап берди да, биринчи жумушумду. Ошо курбум аябай ыраазымын. Нурзадага. Ошо анан кийин бияка келгени акча чыныгы чогулуп, 1-2 жылда Кыргызстандан үй алып койдум. Квартира алып койдум да. Анан кийин ошо бияктан эле алгым келип жүрүп, биякта ушуга кантип келдим деп өзүм ойлонсом, менин жумушумдагы руководительдерим, директорлорум аябай мени чыйрак кылып үйрөтүптүр да. Аябай жумушка дагы негизи көп кыйынчылык көрдүм мен негизичи. Сиздер айткандай эле көрө албастык дагы ар кандай болот экен жумуштачы. Ооба. Көп нерсени бир нерсени түшүнөсүң, бир нерсени түшүнбөйсүң, компьютерди бир жагын билсең, бир жагын билбейсиң. Ошонун баарына быштым. Ошонун баары өттү баштан. Анан кийин уже опыт бар. Мурункудай коркуу көп жок. Уже мындай бир муздак бир ой менен, мындай бир ачууга же мындай бир эмеге алдырбай, эмоцияга алдырбай, мындай терең ойлонуп калат экенсиң да. Ар бир кадамды мындай ойлонуп кылып калат экенсиң да. Ушул кылсам туура болобу? Кийин менин 2 балам бар. Экөөнү окутуп, баламды эмеден окуттум, МУЦадан окуттум. Программист. Кызымна 9-ду бүттү, эми ошо бияктан окутайын деп атам да, анткени Кыргызстанда эметпейт. Ошонун баары эле аракет да, ушуларды окутам деп бияктан жанталашып, ар бир эмесине окуп, чыдап ошого үйрөнүп билбесең да, түнү менен отурган күндөрүм болгон да, изучать этесиң да товардычы. Сенден сураган кезде уят болбой айтып беришиң керек.
азыр болсо директорум күлөт да мындай от зуба отскачивай деп коет да мындай сүйлөй элек деле уже сен баарын билесиң депчи ошентип күлөт да. Анан неме дейт экен, жашоо өзү ушундайга келтирет экен. Анан жакшы адамдар жолукса жашооңдочу, мисалы силердин видеолор деле дагы да алдыга өзүң жылып кетесиң. Силердин видеолор дагы мындай эме болду да магачы. Мына булар деле ала атпайбы, эмнеге мен ала албайм деген сыяктуу. Все равно бул жылыш да, мындай стимул да. Билбейм, мага ошондой болду да. Неме дейт го, баягы кайсыл жерде жүрбө, эмне жумуш жасаба, бирөөгө жакшылык кыла берсең, ошол жакшылыктар бир кандайдыр бир башка себептер менен келе берет. Өзүң да билбей каласың дейт. Анан жашооңдо бир жакшы адам жолукса, сенин жашооң такыр башка нукка өзгөрүшү мүмкүн, ошол адамдын жардамы тийиши мүмкүн. Анан баягы көп кардарлар менен иштештим. Көп бизден жалгыз бой энелер, мисалы, баягы турмушу окшошпой калган кыздар келип бизден үй алышты. Анан ошолор да айтып калат да. Самара эже, мен азыр чынын айтсам күлөм ошол айтып берген күндөрүмү эстесем депчи. Себеби баягы ар бир адамда кыйынчылык болот. Бирок ошол кыйынчылыкты бир азыр сиз айтып атпайсызбы, жумуш сени баягы жакшыртып, ар бир нерсеге көңүл бөлбөй турган болуп, баягыдай болуп калат экенсиң депчи. Мен деле компанияда иштеп жүргөндө, ошол компаниянын берген билими, компаниядан алган өзүмө бир мотивациялар, ошолор кадимкидей мага өзүмдүн жашоомдо, азыркы жумушумда эл менен иштешкенде аябай чоң жардам болду да. Анан баягы кыргыздын кыздары бир жетишкендикке жетишип, кыргыздын кыздары үй алып, аракет кылса, көп андай, мисалы, мен дагы үй алат элем деген адамдар көп. Анан сен эмне кечке ютубка чыгара бересиң? Мен силердин каналыңарга чыгарган жокмун да. Өзүмдүн ютуб каналыма чыгарып атам. Анан бир нерсе себеп болуп, ошол бир адамдар көрүп, мисалы сиз деле айтып атпайсызбы, ютубтан көрдүм деп. Ошентип көрүп, балким Кыргызстандан алганга такыр шарты болбосо, бул да мүмкүнчүлүк да, мисалычы. Анан ушундай мекендештер, эч кандай кыйынчылыгы жок, эч кандай переживать этпей, ушинтип кандай болду экен документи, кандай үй алып алдым экен дебей, кардарыбыз спокойно биздин агенттик аркылуу үй алды. Үйдү алып, ачкычын алып көчүп келип, биринчи күнү өзүңүздүн үйүңүздө уктаганда кандай сезим болду? Негизи мындай эмеде аябай толкундануу болду да, мындай бир башкача сезим, мындай бир кыялыңа жеткенде мындай башкача сезим болот да, мындай кечээ эле бул жөн эле кыял болчу депчи. Бул кантип ишке ашты деп. Ошол анан баягы кадамдарды ойлойсуң да, негизи кыйын эле эмелер өтүптүр дейсиң да, мындайчы. Буну эметтик, анан тиякта карадык, анан үйдү текшердик, анан деп мойтуп анан ушуга келдик депчи. Негизи айтарым, мекендештер коркпош керек да, мындай туура ойлонуп, эгер чыныгы үй керек десеңер, ойлонуп кадамыңарды төлөй аламбы деп, шартыңарга карап, ошондой эле бир туугандар менен, жакындар менен сүйлөшүп, колдоо керек. Кандай болбосун колдоо керек. Жакындардын совети. Анан агенттикке негизи ыраазымын. Анткени булардын иши аябай так болду. Самара мындай өзүнүн фирмасын балдар кыздары аябай баары так жүрүшөт экен, так иштешет экен. Мен аябай баа бердим да, негизи өзүм эмен ушундай жакшы көргөн жаным. Негизи азаматсыңар дейм да, чын. Анткени ушундай тактыкта ар ким өзүнүн жумушун туура кылганда алдыга жылуу болот. Ошондо ишенич пайда болот. Ошондо эки адамдын ортосу менен агенттик эле эмес, силер кошо ошо айткан үйгө барып эметсеңер, ошондо иш болот. Ооба, мекендештер. Баягы үй алып аткан учурда тойлоп кетпеш керек деп айтып кетейинчи. Эми тойлоп кетпеш дегенде баягы буну экинчи орунга койбош керек. Себеби банктан одобрение чыктыбы, үй алып жетишпей калсак, банктан өзгөрүү болуп кете турган болсо, биз аны эч кандай өзгөртө албайбыз. Менин колумда эмес, банк эмес, биз эми ортодогу баягы сиздердин документиңиздерди тактап, жүгүрүп аягына чейин ошол сделкаңыздарды коопсуз өткөрүп берүүгө гана жардам беребиз туугандар. Ошон үчүн банктан одобрение чыкканда батыраак аракет кылышыбыз керек да, батыраак сделка чыкканга. Мен курбу кызымдын сиңдиси алды да, бияктан квартираны. Алар өздөрү аракет кылган, аябай узакка созулган да.
Анан негизи агентство менин жеке оюмда булар ортомчу болуп, сен ишиңдин бачым жүрүшүнө, анан сен убактыңды коротпойсуң ал квартираны текшергенге, анан кийин банкка барып чуркагангачы ошонун баарын ушулар даярдап беришет да. Бул эң жакшы, эң туура, анткени сен убактың дагы кетпейт, жумуштан дагы жөн эле бошой бербейсиң да сураныпчы. Ошо анан кийин баягы эки жактын тең аракети да. Бул эң туура деп ойлойм, билбейм, туура түшүнөсүңөр дейм. Негизи менин оюм ушундай, анткени мен убактым аябай тар, анан кийин ушу агенттикке ыраазымын, анткени көп жумушту кылышты, мага даяр гана кылып беришти. Мен өзүм жашай турган квартираны издедим, таптым. Булар калганын текшерип, бүт сделкага чыгарып беришти да. Бул мындай тандем десем болот да, мындай бир коллаборация, мен чогуу иштеген иш да. Ошо мекендештер, эгерде сиздер дагы экран артында ойлонуп, алсакпы, 25-жылы ставка түшөт экен, ошону алабыз деп отурган болсоңуздар, ставка түшөт, буюрса Кудай кааласа. Ставка түшкөндөн кийин үйлөрдүн баалары аябай кымбаттайт. 2025-жылы көп өзгөрүүлөр болот туугандар. Квартиранын баалары кымбаттайт, бардык нерсе кымбаттайт. Андыктан эгер азыркы күндө үй алам десеңиздер, аз эле убакыттар калды, аракет кылсаңыздар, үй алсаңыздар болот. Биздин агенттикке кайрылыңыздар, жардам көрсөтөбүз. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарды кылганга даярбыз.